Достор, программабызды алдыга карай улантабыз. Бизде сонун конок бар. Ал менен тааныштырып өтөлү. Би жана өзүн-өзү өнүктүрүү боюнча машыктыруучу Асель Миңбаева. Саламатсызбы? Куш келипсиз. Өтө кубанычтабыз. Айтыңызчы, адам кантип өзүн-өзү өнүктүрүш керек? Эмнеден башташ керек? Ошол жөнүндө айтып бериңизчи. Менин оюмча бул жүрөгүңдө эмне турса, ошол жүрөгүңдү угуп, өзүңдүн каалаган максатыңды эч качан унутпай, ошону дайым эстеп жүрүп, ошого жеткенге аракет кылыш керек деп. Анткени айтып коет го, орусча айтканда, өзүң максатыңа жетпесең, эми адамдын ички дүйнөсү картайып кетет деген сыяктуу ошондой бир орустарда бар да бир макал. Ошондуктан дайым жаш болуш үчүн өзүңдүн жана мечта деген сөз бар го. Кыял. Ошол өзүңдүн кыялыңды дайыма өзүңдүн жүрөгүңдө алып жүрүш керек жана дайым ошону аткарыш керек да. Эмнеден башташ керек дароо элечи? Мисалы үчүн мен ушундай көп нерселерди кыялданам, бирок кээде убакыттын тардыгынан ушундай өзүмдү өзүм өнүктүргөнгө убакыт болбой калат да. Тил жагынан болобу, физикалык жактан болобу, кантип өнүктүрүп баштайбыз? Эмнеден баштайбыз? Алгачкы кадам. Негизи эртерээк уктаганга үйрөнүш керек. Көп сүйлөбөш керек. Убакытты жөн эле достор менен көп сүйлөгөнгө негизи ошо көп сүйлөбөш керек да негизичи. Анткени көп сүйлөсөң, анан жай жүрсөң, эч нерсеге жетишпейсиң. Ошондуктан эртерээк уктап, эртерээк туруп, адам канча эрте турса, ошондон бардыгына жетишет, энергия дагы алат. Жакшы. Мисалы үчүн биз көп учурларда биз эле эмес, эми көптөгөн адамдар ушундай кеңсеге отурганда остеохондроз болушат экен, андан башка дагы ушундай денеде физикалык кыймыл болбогондуктан ушундай ар кандай ооруларга чалдыгып калышат экен. Ошондойлордун алдын алуу жөнүндө да биз сизди жакшы машыктыруучу катары чакырдык. Эмнелерди кылып ушундай кеңседе отуруп эле кандай көйгөйлөрдү жасасак болот? Азыр көрсөтүп беришим керекпи? Бир аз тайын көрсөтүп бериңиз, ага чейин бир аз сүйлөшөлү. Негизи ушу мага деген 40тан ашкан айымдар көп келет. Анткени алар деген ушундай оорулары бар да, остеохондроз, сколиоз деген сыяктуу. Анан мага ушу врачтар айтты эле, мен атайын ушу жазылып атам чыгыш бийине деп мага бийге келет да. Анан ошол чыгыш бийи аябай пайдалуу да, остеохондроз, сколиоз, көп офистеги отурган айымдарга, эркектерге деле, бирок эркектерди албайм да чыгыш бийине тилекке каршы. Жалаң эле кыздар, аялдар. Ошол анан абдан пайдалуу. Анткени бизде деген аябай көп көнүгүү бар. Ушул бий негизи ушу бүт омуртка деп коелу, омуртка, белге, далга бүт пайдасын көрсөтөт да. Бийлейт, Демек, чыгыш бийин эле бийлеш керек бул оорулардан арыгыш үчүн. Албетте. Мен канча саат болот? Канчадан канчага болот? Бир жумада негизи 2 саат, 3 саат бул уже жетиштүү да. 2-3 саат. Анан азыраак кылса болобу? 2 саат эң аз. 2 саат билесе бул ашыкча салмактын да алдын алат болуш керек. Мен окуган жайында. Арыктаганга дагы абдан жардам берет. Өзүңүз бул тармакка кантип келип калдыңыз эле? Балким сиз да ооруп же? Негизи өзүм бир ооруп жүргөм да бир кездерде, анан бирок билген эмесмин. Анан аябай чыгыш бийге кызыгып, аябай бийлеп, сабактарды аябай берип, ушундай жүрөгүм менен берип, анан кийин байкап калдым, оорубай калдым да, анан ойлоп койдум, мүмкүн мен алаксып атам деп. Анан бир жолу мага ушу айтып калышты эле, ушу чыгыш бий аябай ушу аял затын негизи кыздарга аябай пайдалуу деп, ден соолугуна. Анан ошондон байкап калдым, анан ошондо ойлондум да, вот эмне үчүн мен ошо аябай ошо оорубай калдым азыр. Демек, бул бий менен пайдасы тийди ошо. Келиңиз, анда бул жака чыгып ошо кыймыл аракеттерди көрсөтүп өтсөңүз, биз жалпыбыз көрүп туралы, бул жака келиңиз. Сиз өзүңүздөн окуучуңуз ала келген экенсиз. Саламатсызбы, Аделя? Куш келипсиз? Саламатсызбы? Келиңиздер, эми баштайлы. Эмнеден баштайбыз? Негизи эң биринчи эртең менен турганда, жумушка барардын астында мен азыр абдан пайдалуу көнүгүүнү көрсөтөм. Жумушка барардын астында, анткени көп элдердин эмеси эме да. Денеси. Офисте отурат, мисалы да, бел дал ооруп кетет. Ошондуктан азыр мен силерге көрсөтүп чыгам.
колубузду экинчи позицияга коебуз. Табигый кылып. Ийинден ашпайт манжаларыбыз. Түз турабыз. Жана биз деген далды солго, так солго, оңго, кечиресиздер солго биз кыймылдатабыз. Оңго, солго. Ошондо биздин даалыбыз эле кыймылдайт. Бут жактарыбыз, сан жактарыбыз, эч жерибиз кыймылдабаш керек. Даалыбыз эле. Даалыбыз эле кыймылдаш керек. Ушул жөнөкөй көнүгүү абдан биздин бүт омурткага, бүт даалыбызга пайдасын тийгиздирет. Бүт. Жакшы. Экинчи көнүгүү. Экинчи көнүгүү колубузду экинчи позицияга коебуз. Жана биз деген төштү өйдө көтөрүп, өйдө жана ылдый. Өйдө, ылдый. Өйдө, ылдый. Алдыга, артка деген сыяктуу. Алдыга, астыга төштү биз көтөрүп, кыймылдатып турабыз да. Ушул жөнөкөй эле көнүгүүлөр да бизде. Муну канча мүнөттөн жасаш керек? Эми 10-15 мүнөт болсо дагы бул пайдасын тийгизет. Жакшы болот. Демек, музыканы коюп азыркы бүгүнкү күндө кандай гана чыгарма болбосун, таап алыш оңой эле. Андыктан чыгыш бийин музыкаларын коюп, ушул көнүгүүлөрдү жасаса жакшы болот окшойт менин оюмча. Бий болуп калат окшойт. Үчүнчү көнүгүү. Так, үчүнчү көнүгүү биздин бутубузду ошондо ийинге Ийиндин аралыгында коюп, эки колубузду экинчи позицияга коебуз. Жана биз деген ошондо оң жакка, ошондо артка, солго жана астыга жылдырабыз. Оңго, артка, солго, астыга. Бардыгын так аткарышыбыз керек. Оңго, артка, солго, астыга. Астыга. Анткени кээделер астыга кылбай коет да. Ошондо мындай тегерек кылып биз чийебиз да. Эми буну деген бардыгын бириктирип, биз деген айлана чийебиз. Айлана чийебиз, туура. Колдорубуз кыймылдабаш керек. Колдор кыймылдабайт. Демек, белден ылдый эле экен да азыр. Белден ылдый кыймылдаш керек, колдор аракет кылыш керек да кыймылдабаганга. Бул көнүгүүлөр эмнеге жардам берет ошондо? Бул көнүгүү белге, бардык ушу аялдын организмине аябай пайдасын тийгизет да. Жакшы. Бийин атайын формасын кийип деле ушу көнүгүүлөрдү кыла берсе Болот, албетте болот. Эң сонун болсо керек. Жакшы, дагы көнүгүү көрсөтүп бересизби? Көрсөтүп беребиз. Менде азыр деген абдан жакшы бир көнүгүү бар. Бул деген жанагы туз не болуп кетчү эле, чогулуп кетет го, туз уюп калат. Аркасына ошо көп эле айымдар ошондой проблема менен келет да, вот остеохондроз менен. Аябай пайдалуу ушул. Азыр мен силерге ошо техникасын көрсөтөм. Эң биринчиден ийинди биз көтөрөбүз, ийин. Чыканакты көтөргөндө биздин манжаларыбыз жерди карап турат да. Анан манжаларыбызды өйдө жумшак жасайбыз. Ийин, чыканакты көтөргөндө манжаларыбыз ылдый болуш керек. Анан манжалар. Эми 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ошондой эле сол кол менен 1, 2, 3. 1, 2. Жадиден кинода болот. Бул аябай жакшы. Ушул көнүгүү эң жакшы да негизи. Ошо кимдин остеохондрозу бар болсо, сколиоз, кимдин ошо омурткалары ооруса, ушул көнүгүү абдан пайдалуу. Ушуну силерге мен кеңеш берем да. Бул негизгилери болду окшойт, болдубу? Же да бирди көрсөтөсүзбү? Бисер трясканы көрсөтүп коеюн деген, бисер титирөө деп коет го. Шылдырайт го. Буну деген биз кандай кылышыбыз керек? Колубуз экинчи позицияда, табигый кылып кармайбыз. Ошондуктан биз деген жөн эле айландырабыз, ошо белден ылдый.
жөн гана айландырабыз. Эч нерсе кылбайбыз, айландырабыз. Жөн эле айландырып болчу. Жөн эле айландырабыз. 1, Көрүп атасыңбы? 2, 3, 4. Айландырабыз, жөн эле айландырабыз. Буттарыбыз түз болот. Не деп койчу эле? Неме? Кайсыл жерде? Тизелерди биз бүкпөйбүз, эч нерсе кылбайбыз. Түз туруп эле. Жөн эле айландырабыз, түз турабыз, айландырабыз. Анан бат-баттан майда айландырып кете беребиз да. Ушундай көнүгүү аял затына абдан пайдалуу. Эми бир Аялдын- кайталап коелу, биз баягы комментарий берип туралы, сиз айтылган көнүгүүлөрдү башынан аягына чейин өзүңүз жасап койсоңуз. Ошондо мындай бир жакшы жыйынтык болобу дейм да. Башынан баштап, Баштан баштап. Башынан баштап, ошондо далды Колду экинчи позицияга коюңуз. позицияга коебуз. Манжаларды чогултабыз. Оңго, солго. Оңго, солго. Оңго тартылабыз, солго. Оңго, солго. Биринчи көнүгүү, урматтуу туугандар, оңго солго момундай Аделиядай болуп чоюласыздар, тартыласыздар. Андан кийинки көнүгүү Анан кийинки көнүгүү төштөйдө көтөрүп. То есть алдыга, артка. алдыга, артка. Алдыга. Бул экинчи көнүгүү, достор. Алдыга, артка. Бул экинчи көнүгүү. Көкүрөктү кыймылдатат экенбиз. Үчүнчү. Би кружогуна баргың келбейт эмес? Менби эгер айым заты болсом ойлонбой туруп бармакмын. Анан кийин баягы мырзалар үчүн дагы ушундай керектүү нерселер бар го. Мисалы үчүн йога менен машыгып атам, мага кадимкидей жагат дегендей. Бирок ошого жазылсам деген оюм бар. Андан кийин Бисер титретүү. бисер деп коет. акыркы көнүгүү болчу. Бул эң оңой. Жана манистыларды кийгенде аябай жакшы көрүнөт да. Бат-баттан. И вот титретүү бисер. Азаматсыздар, браво, кол чабуулар. Урматтуу достор, сиздер дагы ушундай эрте менен эрте турганда айрыкча айымдар ушул көнүгүүлөрдү бир кайталап 10-15 мүнөт кайталаңыздар. Ал эми ушундай бийге жазылыңыздар келсе, чыгыш бийине жазылсаңыздар, демек ден соолугуңуздар чың болот экен. Сизге барууну каалагандар болсо, кантип тапса болот сизди, Асель? Дарегимби? Дарегиңиз. Киевская 77, Панфилова кесилиши, Эльбирс, 4-этаж, 40 кабинет. Мынасы. 4-этаж, 40 кабинет. Бул Рахмат дарек сизге. менен барсаңыздар, албетте Асележени тауып, ушундай сонун би кружогуна катыша аласыздар, достор. Сиздерге болсо ыраазычылык билдиребиз. Аделия, Асель, сиздерге рахмат. Намаскар.